Баткен районунун Көк Таш айылындагы окуяга байланыштуу убактылуу коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундар абал турукташкандыгынан үйлөрүнө жайгаштырылды. Алар айылдагы жаш балдар, аялдар жана карыялар болуп, 250дөн ашуун жашоочу айылдагы Шайдулла Ган орто мектебине көчүрүлгөн. Чек арадагы окуялардан кыргыз тараптын жаракат алгандар болгон жок. Жергиликтүү бийлик жана күч түзүмдөрү тарабынан чек арадагы абалды турукташтыруу, чек араны кайтаруу, элдин коопсуздугун камсыздоо иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Ошондой эле жергиликтүү элге ар кандай чагымчылдыкка азгарылбоо боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. 13-январдан тарта окуучуларга сабактар өтүп баштады. 9-10 январда болгон окуяларга байланыштуу Көк Таш айылындагы Шайдулла Ган атындагы орто мектепке жергиликтүү тургундар убактылуу чыгарылган болчу. Учурда бул коопсуз жайга чыгарылган жарандар толугу менен үйлөрүнө кайтты. Ал эми аталган орто мектепте окуу процесси башталды. Мектепте окуу кадимкидей жүрүп жатат. Аймакта коомдук коопсуздукту облустун күч түзүмдөрү толугу менен көзөмөлгө алган.